2024 жылдын 25-26 сентябрында Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте адаптациялык пландоо жана климаттык каржылоо маселелерине арналган 29 тараптардын конференциясынын алдында регионалдык конференция өткөрдү. Иш-чарага Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандан келген өкүлдөр жана эл аралык эксперттер катышты. Конференциянын негизги максаты Бакуда өтө турган 29 тараптардын конференциясында Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жалпы көз карашын жана позициясын калыптандыруу болду. Катышуучулар климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча биргелешкен иш-аракеттердин маанилүүлүгүн белгилеп, айыл чарба, энергетика, саламаттыкты сактоо, био ар түрдүүлүктү сактоо сыяктуу маанилүү секторларды өзгөчө белгилешти. Центральноазиатский хаб, будем говорить, идут вместе. Доложиться и показать ту работу, которую мы уже сделали, и она будет услышана. Конференция ошондой эле климаттык каржылоо маселелерине көңүл буруп, улуттук адаптациялык чараларды колдоо үчүн эл аралык фонддорго жетүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулады. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын билдирүүсүнө ылайык, улуттук адаптациялык пландарды ийгиликтүү иштеп чыгуу жана аткаруу бул каржылоого көз каранды. Ал эми региондогу өлкөлөрдүн кызматташтыгы маанилүү роль ойнойт. Бул диалог климаттык туруктуулукту бекемдөө жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн эл аралык аренадагы кызыкчылыктарын коргоо багытында маанилүү кадам болду. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы үчүн бул конференция региондун позициясын бекемдөөгө жана 29 тараптардын конференциясында өлкөлөрдүн бирдиктүү үн менен чыгып, климаттык адаптация маселелеринде өз кызыкчылыктарын натыйжалуу коргоого шарт түзгөнү абдан маанилүү.